Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, боорукер, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайын. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таала тутуп аткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Куттуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин биринде минте айтылат экен, жалпы маанисин гана айталы. 3 түрдүү кошуналардын акысы бар дейт. Биринчи түрдөгүлөр бул 1 акысы бар, экинчи түрдөгүлөр 2 акысы бар, жана 3 акысы барлар дейт. 3 акысы барлар ким десе бул кошуналык акысы бар, жана туугандык акысы бар, жана мусулманчылык акысы барлар дейт. Ал эми 2 акысы болгондор бул кошуналык жана туугандык болгон акылар. Ал эми жалгыз болгон бул мусулман да эмес, кошуналык эмес, башка диндеги кошуналык болгон гана акысы бар экен. Пайгамбарыбыздын куттуу башка бир хадисинде келет: силерге кошунанын акысы эмне экенин айтайынбы дейт. Пайгамбар ушул куттуу хадиси менен бизге кошуналарга кандай мамиле кылыш керек, кошуналарынын кандай акысы бар экенин даана чийип көрсөтүп койгон экен. Анда пайгамбардын ушул хадисине жакшылап көңүл бура турган болсок, пайгамбарыбыз айтат: сенден жардам сураган болсо, жардамыңды дайыма берип тургунуң, карыз сураган болсо, карыз да берип тур. Бирок ошол карыздын мөөнөтү келип, сен сураган маалда ага күчү жетпеген болсо, андан доолоба дейт экен. Ооруп калса, андан кийинки акылары ооруп калган болсо, акыбалын дайыма сурап туруу. Эгер кошунабыз бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, жаназасына сөпсүз качуу. Кээ бир жерлерде көрүп атабыз, көптөгөн жаназаларга адам барат, бирок тилекке каршы саналуу гана адамдар канат. Мана бул жерлерде бир кошуналардын акысы дагы тепселип жаткандыгы. Демек, бул жерлерде дагы сөпсүз кошуналардын бир жаназасына катышуу дагы бир акыт экенин жакшылап билип коюшубуз керек. Андан кийин пайгамбар хадисинин уламысында айтат: бир жакшылыкка жеткен болсо дейт, ошол жакшылыгы менен тең бөлүшүү дейт. Бүгүн бирөө Россияга барып иштеп келе турган болсо, акча таап келе турган болсо, башка кошунасы ич күйдүүлүктөн, ич тардыктан уктай албай жаткан кездер болуп атат. Демек, бир сүйүнүчкө жеткен болсо, сөпсүз ошол сүйүнүчтөрүн кошо куттуктоо дейт. Ал эми башына бир жамандык келе турган болсо, тең бөлүшүү, көңүл айтуу дейт. Кала берсе, анын макулдугусуз, кошунанын макулдугусуз тамыңды сала турган болсоң, ошол тамың бийигирээк болуп калбасын дейт. Эгер бийигирээк боло турган болсо, кошунаңдын сөпсүз уруксаты, макулдугу боюнча болуш керек. Сенин салган тамың дагы анын огородуна бара турган, анын жерине бара турган желди, үйүнө бара турган желди дагы тосуп койбосун дейт. Кошуналарыңарды эч качан ренжитпегиле дейт. Мөмө жеч сатып алып келген болсоңор, ага дагы белек кылып бергиле. Эгерде анта албаган болсоңор, мөмө жетимиш сатып келип бере албаган болсоң, анда билдирбестен дейт, үйүңөргө алып кирип кеткиле дейт экен. Бул хадиске ушул жерде да өзүнчө токтолом, хадисти бүтүрүп коеюн. Кошунанын балдары көрүп көңүлү чөкпөс үчүн дейт, бала чака бергениңди сыртка көтөрүп чыкпагың дейт. Эгер көтөрүп чыккан болсоң, андан да сөпсүз түрдө бергиле. Тамак аштын жыты менен дагы кошуналарыңарды беймаза кылбагыла. Кошуналарыңарды тамактын жыты менен дагы кыза берип койбогула дейт. Кошунаңа да жеткирип берсең, ошондо гана тамак аштын жытын сездиргенге уруксат болот дейт. Биздин апалардын айылдарда билип калабыз, кээде нан бышырган кезде, көмөшкө нан бышырган кезде кошуна балдарды, кошуналарды чакырып алып туруп бөлүшүп бергенин дайым эле көрүп жүрөбүз. Же болбосо айылда кудага барган кезде, тойго барган кезде келгиле деп кошуналарына тойго барып келген нанынан ооститип кешигин бергендер бар. Бул дагы пайгамбардын так ушул хадисинен алынган нерсе. Кошуналардын дагы бир акысына кирип калбайлы. Алардын арасында аштар бар, алар дагы ошол тамакты ойлоп, кала берсе жытын ойлоп дагы аларга акысына бербейли деп, биздин аталарыбыз, апаларыбыз динди мына ушундайча жашап келген экен. Кошуналардын акысы ушундай. Кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абузарга айтат: о Абузар, тамак бышырган болсоң, шорпосун көбүрөөк кыл, ошол шорпосун кошуналарыңарга бергиле дейт. Демек, Кудай Тааланын алдында дагы эң чоң жоопкерчиликтүү нерсе бул кошуналарга болгон акылар экен. Кудай Таала ар бирибизди кошуналарга өзүнүн акысын бере турган адамдардын катарында кылган болсун. Тутуп аткан орозолорубуз кабыл кылган болсун. Ыйык Рамазан айында уккан нерселерибизге иш жүзүнө ашырган адамдардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.